8 ай Аякона. 8 айдын 4 күнү сумбулат. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 малдын 13-сү. Аякона айы ушул күнү туйт. Сумбула малы ушул айдын 15 чарыгын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 135 градусуна келип жетет. Асманда сумбула турган жылдыздар тоо көрүнөт. Ошол үчүн ушул малды сумбула атаса керек. Сумбула чыгып суз болот. Булактын башы муз болот. Сумбулада суу муздайт деген сумбула малына мүнөздөмө берген эл ичинде улама сөз бар. Чын эле Аякона айы күздүн башы болуп, тоолуу жерлерде булактын башы муздашы абдан мүмкүн. 8 айдын 19 күнү Мыйзан. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 малдын 14-сү. Аякона айынын толгон күнү. Мыйзан малы ушул айдын 15 караңгысын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 150 градусуна келип жетет. Асманда сумбула тургун жылдыздар тобу отурар кез болот. Мыйзан келди, күз келди. Мыйзан учуп, күз түштү. Былкылдак куурай бышканча, мыйзандын гүлү учкуча деген айтымдар эл ичинде бар. Мыйзан деген жел менен кошо учкан ак түстүү желе сыяктуу үлпүлдүк нерсени мыйзан деп аталган. Мыйзан малында семизчилик болот. Тоолуу райондун эгин оорум кези, чөп бышып, чөп чабык кези болот. Мыйзан малында тоодогу булактын суу чети муздаганда аттын тезеги муздады деп мыйзандан кийинки үйүрлөгөн бээ токтобой калат. Топоздор сууга кирип сейрүндөйт. Жыл жакшы болсо суурдун алды тоюнуп, семирип, чээнге кирип, жайытта сур азаят. 8 айдын 27 күнү 19 тогул. Аякона айы 19 жаңысынан үркөр менен тогойт деген айтым бар. Бирок тогол белгиси анык эмес. Абадагы өзгөрүш анчейин болуп кетпейт. Ошого сарысепчилер бул тоголду анчейин көңүл бурбаган. Күн түн сарысепчилиги.